Саламатсыңар урматтуу 5-класстын окуучулары. Силер менен Кыргызстан тарых сабагын баштайбыз. Сабактын темасы Кыргызстандагы археологиялык эстеликтер. Ручка дептериңерди алып, теманы жазабыз. Сабактын максаты Кыргызстандагы археологиялык эстеликтер жөнүндө маалымат аласыңар. Алган билимиңерди мектепте жана андан тышкары жашоодо, көп маданияттуу чөйрөдө колдоно аласыңар. Балдар, Кыргызстандагы тарыхый жана маданий эстеликтер дегенде көз алдыбызга эмнелер тартылат? Оюбузга эмнелер келет? Албетте, Бурана мунарасы, Сулайман тоосу, Манастын күмбөзү көз алдыбызга тартылат. Анда келгиле балдар, Бурана мунарасы тууралуу маалыматтарды эске салабыз. Балдар, Бурана мунарасы Карахан эл дооруна таандык архитектуралык эстелик. Мунара чүйөрөнүндө Токмок шаарына жакын жайгашкан. Бийиктиги 40 метр, азыркы учурда 24 метр. Бир мезгилде бул жерде Жусуп Аласагын шаары болгондугу ырасталат. Мунара тууралуу уламыш да бар. Илгери ошол аймакта жашаган ханга жалгыз кызын кара курт чагып өлөрү жөнүндө көз ачык айтканда, кызын өлүмдөн сактап калыш үчүн ушул бийик мунараны салдырган имиш айтылат. Бул ушул мунаранын тарыхый ырастоолорунун бири болуп эсептелинет. Балдар, Кыргызстандагы дагы бир маданий архитектуралык эстеликтердин бири Талас шаарындагы Манастын күмбөзү. Бул күмбөз Кароол чокуу тоосунун этегинде жайгашкан. 1970-жылы оңдолгондон кийин Манас Ордо мемориалдык комплекси деп аталып калган. Манас кыргыз элинин улуу баатыры. Ар кандай жерлерден маданий комплекс катары көптөгөн аймактардан элдер келип, бул эстеликти көрүп, таанышып турушат. Кийинки архитектуралык эстелигибиз Сулайман тоо. Сулайман тоонун аталышы Сулайман пайгамбардын аты менен байланыштуу. Пайгамбар байырлаган жер касиеттүү аталып, сыйынуучулар көп келишкен. Сулайман тоосу Ош шаарынын борборунда жайгашкан. Тоонун чыгыш тарабында орто кылымдан калган мончо, мечит, тоонун чокусунда Сулайман тактысы бар. Бул Сулайман тоого дагы көптөгөн элдер келип, көрүп, кызыгып турушат. Азыркы тааныша турган архитектуралык эстелигибиз Өзгөн мунарасы. Өзгөн мунарасы Ош шаарындагы мунара өткөн доор эстелиги болуп эсептелинет. Бул 11-12 кылымдарга таандык. Анын жанында ар кайсы маалымдарга жүргүзүлгөн 3 мавзолей бар. Булар бир бүтүн композицияны түзүп турат. Мунараны куруудагы биринчи максат сырттан душмандардан коргоо, байкоо үчүн, душмандардын келатканын байкаш үчүн курган. Дагы бир максаты болсо, мунараларга чыгып, азан айтып туруу болгон. Азыр хан чеби жөнүндө маалымат алабыз. Хан чеби 17-кылымда курулган, Кокон чебинин урандысы болуп эсептелинет. Бул Баткендеги Кан деген жерде курулгандыктан хан чеби деп аталып калган. Бул ошол мезгилдердеги Кокон хандыгы Кудайыр хандын салынган деген маалымат бар. Азыркы тааныша турган эстелигибиз Шах Фазилдин күмбөзү. Шах Фазилдин күмбөзү Жалал-Абад облусундагы Байыркы доордо тургузулган. 11-12 кылымдарда Мухаммед пайгамбардын небереси Шах Жарир өзүнүн чоң атасынын тапшырмасы менен Ферганага келип, Фергана өрөөнүнө ислам динин жайылтуу үчүн киришет. Ал жерде көптөгөн каршылыктарга учураса да, өзүнүн ыйык китеби Куранды насаттарын талбай окуп, жайылта баштайт. Ал жерден Буяйда деген кызга үйлөнөт. Бир күнү жергиликтүү байлар Шах Жарирди намаз окуп аткан, мечитте намаз окуп аткан жерден ага кылычтап киришет. Мына ошол учурларда кандайдыр бир кудуреттүү күч пайда болуп, дубалдардан оюк пайда боло калгандагы. Өзүнүн жакындары жана аялы менен качып кеткен.
качып келген дагы кийин ал жергиликтүү көрө албастардын жергиликтүү бийлердин колунан ууландырып өлтүрүлгөн. Кийин өзүнүн баласы төрөлүп, анын атын Фазил койгон. Мына ушул Фазил дагы 40 жашка чыкканда өзүнүн чоң атасы жөнүндө маалыматтарды толук билип, анын иштерин улантуу үчүн 16 жыл бийлик жүргүзгөн. Ферганага келген дагы ал жерде 16 жыл бийлик жүргүзгөн. Ферганадан аны дагы көрө албаган бийлер, жергиликтүү башкаруучулар өлтүрүп, аны жок кылышкан. Мына ошондон кийин жергиликтүү калк буга эстелик тургузушкан. Бул Шах Фазилдин эстелиги деп аталат. Азыркы тааныша турган архитектуралык эстелик Саймалуу таш. Саймалуу таш Фергана тоосунда жайгашкан. Казарман айылына жакын Капчыгайда кадам сайын жылмакай таштардын беттеринде чегилген адамдардын келбеттерин, тоодогу аркар кулжалардын сүрөттөрү, бугу электердин сөлөкөттөрүн көрө алабыз. Ошон үчүн Саймалуу таш деп аталып калган. Саймалуу ташты жайдын күнү август айында гана көрүүгө болот экен. Себеби башка мезгилдерде бул жерлерде өтө калың кар жатат. Азыркы биз тааныша турган эстелик Дунган мечити. Бул Дунган мечити Ысык көл өрөөнүндө Каракол шаарында жайгашкан. Анын өзгөчөлүктүү бир белгиси бир да мык темир колдонулбай чебер усталардын колунан жаралган. Башкача айтканда кара жыгачтарды, карагайларды аштап жасашкан, курушкан. Азыркы тааныша турган тарыхый эстелик Кошой Коргон чеби. Кошой Коргон чеби Нарын областындагы Ат баш айылынын жанында курулган. Бул уламыштарга караганда бул Манас эпосундагы Кошой баатырга, Кошойго салынган эстелик деп айтышат. Кыргыз элин Кытай тараптан коргош үчүн 30 жыл сактап турган чеп болуп эсептелген. Азыркы тааныша турган эстелигибиз Таш-Рабат кербен сарайы. Таш-Рабат кербен сарайы Нарын областында жайгашкан. Ал 15-кылымда Чүй өрөөнүн жана Фергана өрөөндөрүн Кашкар менен байланыштыра турган соода кербенчилердин токтоочу жайы болуп эсептелинген. Башка маалыматтарда бул сарай душмандардан коргонуш үчүн дагы табышмактуу жол деп эсептелинет экен. Ичине кирип санаса бөлмөлөрүнүн саны кээде 40, кээде 41 болуп, бир дагы даана саналбайт. Келгиле балдар, бир аз физминутка жасайлы. Көзүбүздү оңго солго, өйдө ылдый 5 жолу кыймылдатабыз. Азыр сабагыбызды бышыктайлы. Биринчи тапшырма: сүйлөмдөрдү туура туташтыргыла. Мисалы, Манастын күмбөзү Кароол чокуу тоосунун этегинде жайгашкан. Мына ушул сыяктуу кылып, калгандарын силер дагы туура туташтыргыла. Экинчи тапшырма: мааниси боюнча окшош сөздөрдү жазгыла. Мисалы, байырлаган, жашаган. Силер дептериңерди ачып, калгандарын ушул сыяктуу кылып жазгыла. Үчүнчү тапшырма: туура жоопту белгилегиле. Биринчи: Кокон чебинин урандысы кайда сакталып калган? Таласта, Баткенде, Ошто. Туура жообу Баткенде. Азаматсыңар. Эми балдар, тапшырма алабыз үйгө. Төмөнкү сүрөттөн чачылган тамгалардан сөздөрдү чогултабыз. Мисалы, биринчиде күмбөз. Кийинкилерин ушул сыяктуу кылып чогулткула. Кийинки тапшырма: Кыргызстандагы археологиялык эстеликтердин сүрөттөрүн дептериңерге тарткыла. Кийинки сабакка чейин саламатта калгыла.